Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн башталгыч класстарда окутуу адистиги педагог окутуучусу Торобекова Миргүл Курбанбековна студенттердин окуу изилдөө иштеринин негиздери дисциплинасы боюнча практикалык сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы курстук иш. Бул сабакта курстук ишти эмненин негизинде, эмнеге таянып жазары жана кандай корголоору жөнүндө маалымат алабыз. Сабактын максаты жазылуучу курстук иштин темасын жана курстук иш жөнүндө кеңири маалымат аныктоо, курстук иштин структурасын жана талаптарын иштеп чыгуу, курстук иштин коргоо эрежелерин талкуулоо. Күтүлүүчү натыйжа жазылуучу курстук иштин темасын жана курстук иш жөнүндө кеңири маалыматты билесиңер. Курстук иштин структурасын жана талаптарын иштеп чыга аласыңар. Курстук иштин коргоо эрежелерин билесиңер. Курстук ишти аткаруунун жыйынтыгы боюнча студенттин аттестациялоонун формалары болуп, зачет өттү, өткөн жок же дифференциялоонун зачету эң жакшы, жакшы, канааттандырарлык эмес деп эсептелинет. Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталат. Зачет же дифференциялануучу зачет жана адистин багытын жумушчу окуу планына киргизилет. Бардык курстук иштерди аттестациялоо адистиктин багытын жумушчу окуу планында көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча экзамендик сессия башталганга чейин бүткөрүлүүгө тийиш. Курстук иштерди аттестациялоо илимий жетекчинин катышуусунда 3 окутуучудан кем эмес турган комиссиянын алдында корголот. Илимий жетекчи катышпаган учурда анын курстук ишке жазган сын көрсөтмөлөрүн шартында корголуусу мүмкүн. Комиссиянын курамы, анын иш тартиби, курстук иш аткарылып жаткан кафедранын башчысы тарабынан аныкталат. Кафедранын чечими менен жасалгаланат жана коргоого 1 жума калганда комиссиянын курамына, курстук иштин жетекчилерине, студенттерге билдирилет. Курстук ишти аткаруу тартиби конкреттүү адистиктердин өзгөчөлүгүн жана жогорку профессионалдуу билим берүүнүн даярдоо багыттарын эске алуу менен факультеттердин окумуштуулар кеңеши тарабынан белгиленет. Курстук ишти баалоо чечими комиссиянын мүчөлөрү корголуучу жыйынтыктарынын анализине, студенттердин докладына жана анын суроолорго берген жоопторуна карата чыгарылат. Курстук ишти баалоо экзамендик ведомоско киргизилет жана курстук ишти коргоо боюнча комиссиянын отурумунун негизинде илимий жетекчи тарабынан студенттин зачеттук китепчесине коюлат. Жөнү жок себептер менен белгиленген, мөөнөттөн тапшырылбай жана курстук ишти коргобогон студент академиялык карызы бар деп эсептелинет. Курстук иштин илимий жетекчиси ведомствого канааттандырарлык эмес баасын коюуга болот. Документалдык тастыкталган жөндүү себептери болгон учурда факультеттин чечими боюнча студентке жетекчи тартипте курстук ишти аткаруу жана коргоо мөөнөтү белгиленет. Курстук иштердин мазмунуна, жасалганланышына жана талаптар курстук иштерде коюлган проблеманы, изилдөө мазмунун жана анын негизги жыйынтыктарын баяндоочу кол жазма түрүндө жасалгаланат. Иштин тексти төмөндөгүлөрдү көрсөтүүсү керек. Изилденүүчү тема боюнча автордун адабияттар менен тааныштыгы, проблеманын ачып көрсөтүү билүү жана аны чечүүнүн методдорун аныктоо,
изилденүүчү тема боюнча каралып жаткан суроолордун маңызын улаалаш, баяндоо, дал келүүчү түшүнүктүн жана терминологиялык аппаратка ээ болуу, функционалдык стилде, илимий баяндоодо тилдик сабаттуулуктун алгылыктуу баскычтарына ээ болуу. Эми сабагыбыздын аягында сабактын максатына кайрылабыз. Жазылуучу курстук иштин темасын жана курстук иш жөнүндө маалыматты алдыңар. Курстук иштин структурасын жана талаптарын иштеп чыгууну билесиңер. Курстук ишти коргоо эрежелерин түшүндүңөр. Сабактын айкырында тапшырма. Курстук иш жөнүндө түшүнүктөрдү конспектлөө, курстук иштин планын түзүү, курстук ишти жасалгылоо талаптарына жооп бересиңер. Тапшырмаларды Авен порталына жүктөйсүңөр.